Ошон үчүн эми тыңдап алып коесуздар. Бул самый важный момент. Биз үчүн дагы өтө жоопкерчилик туугандар. Ушул сиздин мына Ореки Чылас, ушул Аскар Авто Ореки Тюнинг мына ушул мекеме өтө берекелүү жери болду, Кудай буйруса. Анда мен сөзү Аскар мырзага берейин. Бир шапран шатма кол чапсаңыздар. Ассаламу алейкум туугандар. Күндө баягы интернетке чыгып сүйлөп тамактарда бүтүп калды. Ар бириңиздер куш келипсиздер. Ушул чогулууга, ушул сбордун чогулушуна ар бириңиздердин себебиңиздер бар. Эфирди бөлүшүп коюштуганда, эфирди бөлүшүп. Ортодо сиздер менен Хамза Аслан Байхандын ортосундагы адам болуп, көпүрө болдук. Сиздерден акчаны алып, сиздерге маалыматты туура жеткирип, и балдарга сбор чогултуп берүү. Сөздүн башында айта кетейин, азыр баардыгыңыздар Аскар деп кол чабатасыздар. Менин артымдагы ушул Атакул ака. Мен өтө ыраазы болдум ушул Атакул акагачы. Ба адамга ыраазычылык айтып коюш керек. Бул аксакал киши бирөөгө итаят кылууну билет экен да. Итаят кылууну билет экен. Кандайдыр бир болсо Аскар, сен ушу амир сап болгонсуң, биз сага итаят кылалы депчи. Бизде ошон үчүн береке болду. Эгерде кимде ким амирге итаят кылбасаң да береке болбойт. Андай учурлар дагы болду биздечи. Ошон үчүн туугандар, ушул менин Аскар Авто жамаатыма биринчи очередь ыраазычылык. Ушуларга бир кол чапсаңыздар. Ушул жигиттер уктаган жок. Мен кандай жүрсөм, мени Аскар бир аз эс алып ал. Сен интернетке чыгып атасың. Элдин көзү сөзү бар. Бир аз эс алып туруп сүйлө деп мени ушу коргоо турган ушул жигиттер болду. Чоң рахмат. Биз жөн гана себепчибиз. Бул жөн гана тарых болду да. Анткеничи жигиттер, бул ровно бүгүн 7-чи күн. Биз ушул ишке киришкенден баштап бүгүнкү күнгө чейин 7-чи күн эми болду. 7 күндүн ичинде мындай чогултуу бул көп мамлекеттерде болгон эмес. 1-2 адам берген жок бул жерде. 7 миллион адам берди. Ушул жерде Кыргызстанда канча адам жашаган болсо, ошонун баардыгы берди деп ойлойм. Москва өлкөсүндөгү, Россия өлкөсүндөгү бир туугандарыбыз өздөрү мусафыр болгон болсо дагы ушул акчаларды жеткирип койгула, аманатыбызды берип койгула депчи. Бизге ушундай жигиттер келди. Ушул акыркы менин акчам, ушул менин кошелектө акыркы акчам, менин ден соолугум жакшы, мен жашап кетем дегендер болду. Кичинекей бөбөктөр тыйындарын алып кеп берди. Ушул жерде кимде ким тикесинен туруп, кимде ким акча берип чуркаган болсо, баардыгыңыздардан Алла ыраазы болсун. Биз бир эле ошол үчүн кылдык да. Ошон үчүн Кудай буйруса мына бир адамдын акчасын жабабыз дедик эле. Башында Хамза чыккан. Хамзаныкын кандай кылат экенбиз деп бир аз кыжалат болдук. Ровно 3 сутканын ичинде Хамзанын 170 миллион сому жабылды. Андан кийин Байхан чыкты. Байханга ошол күнү 44 миллион сом ушул жерде туруп сүйлөп өткөрүп бергенбиз. Ровно 3 суткадан кийин мына Байхандыкы жабылды. Асландыкы дагы жабылды. Азыр эми ушул Байхан инибиз чыгып, Байханга дагы жакшы сумма өттү. Биз бара-бара токтой экен дедик эле, бара-бара күчөп кетти туугандар. Ошондой эле ушул поколенияларга рахмат. Бир история чыгардым, поколения ошо жакшылыкта жарышалы дедик. Миңдеген балдар чогулуп, миллиондогон суммаларды алып берип аттыңыздар. Ошон үчүн эми тыңдап алып коесуздар. Бул самый важный момент. Биз үчүн дагы өтө жоопкерчилик туугандар. Ошон үчүн туугандар, ушул отчетту тыңдап алып коесуздар. Эгерде кимде ким ушул отчетто бир күмөн болгон болсо, любой время биздин офиске келип, толук так жооп бергенге даярбыз. Бул отчетко бүткүл ушу Асландын, Хамзанын аталары жана анын өкүлдөрү тикеден тике катышып, бүт бардыгын өздөрүнө көзөмөлгө алды. Биздин Аскар Авто жамааты, ошондой эле ушул Атакул ака, Дамир, башка жана башка катышкан балдар өздөрүнүн акча алып келбей ушуларга берип аттык. Биздин эмманка акча түшкөн жок. Качан болгон болсо биз реквизиттерин чыгарып бере алабыз, урматтуу туугандар. Анткени бул чоң жоопкерчилик. 400 миллион, 500 миллион деген бул аябай чоң акча. Ошон үчүн сиздерден бир суранарым угуп турасыздар. Бул кечеги түнү эсептеген отчет. Кечеги түнү. Андан бери эфирди бөлүшүп койгула, азыр жыйынтык чыгат, полный жыйынтык. Байхандын өзүнө эсептеп өткөрүп беребиз. Эфирди бөлүшүп койгула туугандар. Банкка салган акчабыз 1 миллион 100 миң 365 миң 695 сом бул наличие акча салганбыз банкка. Ага банковский счетто 217 миллион 16 миң 479
Андан кийин АПА фондунда дагы өтө чоң ыраазычылык, анткени алар биз бул нерсени башта электе эле бир Өмүркан деген жалгыз кыз өзү уюштуруп 8 миллион сом чогултуптур. Бүгүн ошого 200 канча миллион дагы кошуп келди, ал бул жакка жазылган жок. Анткени бул кечеги түнкү отчет. И плюс Москвадан кече эле 7 миллион 200 миң Москвадан келди. Бул наличие. Бирок Тиньковдо 30 канча миллионбу? Кыскасы, Тиньковдо дагы өтө чоң суммада акча бар. Ал дагы бүт банковский карталарда. И плюс Жалабаттан кече 4 миллион 402 миң 736 доллар бахада созап кетирди. Ошондой эле Каспий 3 миллион 135 миң 087 миң бул Каспийге түшкөн акча. Бул эмичи мындай кечеги күнкү отчет боюнча санаганбыз. Анткени биз общий отчет берсек бир эле сумма айтканга туура келет. Оштон кече 5 миллион 487 миң 960 сом келген. Бирок Ош өтө чоң результат көрсөтүп берди. Оштон жок дегенде 60 миллион сомдон ашык акча чогулду. Ошондой эле Америкадан биринчи күнү 36 миң доллар келген, бүгүн келип 180 миң доллар акча тапшырып кетти. Америкада бир өзгөчө болчу болор, а? Бишкектеги кечеги наличие 9 миллион 780 миң 163 болду. Ысык көлдөн бүгүн 2 миллион 800 миң 800 сом келди. Эми бизде мүлктөн тышкары общий отчет ушуга чейин наличие, банкта турган, кыскасы мал мүлктөн, машина, кандайдыр бир товар болгон болсо, наличие жана банкта турган сумма 372 миллион 48 миң 120 болду. Эми итоговый сумманы чыгарып берели. Мүлктөрдү примерно рыночный баада санадык. Мындай кете турган баада санадык. Анткени бул жерде биздин чоң машина бар, Майбак, Женес деген биздин урматтуу агаларыбыздан келген аябай берекелүү экен. Ошон үчүн биринчи баладан экинчи баладан үчүнчү балага өтүп атат. Ал машинелерди ойлойт, Аскар Майбак эмне чыгарбай атасың депчи. Мынал жерге келип ар бириңиздер реклама кылып, рынокко кете турган баада сатып бериңиздер. Көпчүлүгү келип атат 100 миң долларлык машиналарды 35 миңге сурагандар. Бир аз уялышыбыз керек. Анткени рыночный баада алып кетсек, сиздерге машина калган акча баласына кошулат. Мүлктөрдү общий санаганда 23 миллион 286 миң 850 болду. Бул мүлктөр. Эми жигиттер, мүлк дагы, наличие дагы, банктагы акчалар бардыгы чогулуп 395 миллион 334 миң 970 сом. Бул жерден 170 миллион Хамзага кетет, өздөрү айткан сумма. 170 миллиону Асланга кетет, ошондо 55 миллион 334 миң 970 сом Байхан инибизге буйрса. Байхан инибизге ушунча сумма өткөрүп берди.